Ассаламу алейкум, урматтуу көрөрмандар. Сиздер менен кайрадан Көк Бөрү каналы. Бул чыгарылышта жаш улакчылардан кимдер улуттук курама командага кирди, ал эми кимдер кирбей калды айтып беребиз. Ошондой эле достуктан ийгиликке өткөн Баяман Муралим уулунун маегин тартуулайбыз. Андыктан видеону аягына чейин көрүп, лайк коюуну унутпаңыздар. Улуттук курамага кирбей калган оюнчулардын бири Намыс командасынын жекеме-жеке чебери Алымбек Кедейбеков буларга токтолду. Албетте негизи улакты атамдын атын чыгарам деп тартам негизинде. Эл жерим атын чыгарам деп. Анан бул азыр ар бир улакчынын эле кызыгуусу, мечтасы болуш керек. Эми кочевникке барам. Кочевникке барсаң эле канчалык эмелерди берет, мисалы ысым берет. Жакшы результат болсаң аяктан мыкты оюнчу болосуң. Тажрыйбам жетпей калдыбы, же слабыйраак болдумбу? Тандалган жокмун. Буюрса кийинки кочевниктерге жакшы дайындалып, жакшы аракеттер кылабыз. Ага өкүнбөйм. 4 камтоо боюнча Кыргызстандын лидеринен чексиздикти кошуп ал. 4 жумага болгону 500 сом. Максималдуу ылдамдыктагы чексиз интернет. Акысыз мессенджерлер менен социалдык тармактар. Wi-Fi'ды акысыз таратуу. Чексиз чалуулар. Жогорку сапаттагы 200дөн ашуун телеканал. Этно медиа онлайн кинотеатрын акысыз көрүү. Мой О тиркемесинен же Остор дүкөндөрүнүн акысыз есим. Баарына чексиз. Ал эми улуттук курамага кирген жаш оюнчу Исхак Бекболот уулу. Мен аты жөнүм Бекболот Исхак. Чүй областынын Жайыл районуна Сусамыр өрөөнүндө жарык дүйнөгө келген. 2004-жылы Тунук айылында. Көк Бөрүгө бул чоң поляга чыкканыма бир 3 жыл жүз болуп калды. Көк Бөрүдө оюнга кирип кеткенден коркунуч деле сезим жок болот негизинде. Футбол ойнойбуз, волейбол, манты. Акыркы 9-май турниринде 5-орун үчүн күрөштү. Мурастуу туалган ийгиликтин жигиттери оюндан кийин буларды айтып берген. Жогорку лигада өзүбүздүн орунубузду сактап калганга аракет кылдык. Жакшы настрой менен чыкканбыз. Буюрса калдык өзүбүздүн орунубузду сактап. Буюрса кийинки оюнга жакшы даярданабыз. Таластын командасы, Оштун командасы бул клубный команда да. Кыргызстан командасы башка мамлекетке ойной элебиз. Намыс үчүн ойноп атабыз. Таластык жигиттер менен бат эле келишип мамилеңиз. Ооба. Шы досторум бар бул жакта. Ушулар менен неме ойнобуз жакшы эле жүрүштү, Кудайга шүгүр. Балдар аябай жакшы экен. Балдар жакшы. Мактан болбойм. Мактангандай болбойм деп ойлоштойм. Кулап өтөйм. Жакшы ойлду. Жеңиш бизге насип кылган экен. Биздин подгруппада көрдүңүздөр го, чоң командалар түшүп келип калды. Колдон келишинче ойнодук. 31 Кудай буйрса. Жакшы даярдык менен чыкканга аракет кылабыз. Эми көп аттар бизде жаңы болуп калды. Адын-адындер жаңы болуп. Ошо. Эржан. 5-орунду Мурас талашып атабы? Ооба. Бербейбиз деп туруп алып койдуңар. Эми колдон келишинче ойнодук, буйрук экен. Өтүп кеттик. Мураста эми качандан бери келаткан команда күчтүү буларда. Буга чейинки оюндарыбыз окшошпой калды эми. Алар эми Кыргызстан мен деген командалардын бири. Сары Өзөн достук командаларынан утулганбыз. Мурас менен 5-6 ойноп бизге жеңишти насип эттир. Ооба, буйрса. Жогорку негада өзүбүздүн ордубузду сактап калдык, буйрса. Кудайым буйрса, президенттик кубокко жакшы даярдыкта чыгабыз эми. Иншалла Кудайым буйрса. Менде бая бир суроо да. Президенттин кубогуну деген жогорку лиганын жигиттеринен көчмөндөргө даярданышат экен, оюн талаасына чыгышпайт. Анан кандай болуп калат жогорку лиганын? Билбейм эми кандай болуп калат. Азыр көчмөндөргө тамдалса, общий кылып калышы мүмкүн. Биринчи лигага аралаштырып, же высший лига болуп калышы мүмкүн. Эми точный белгисиз маалымат жок да азыр.